Саламатсыздарбы, бүгүнкү темабыз мен тарбиячы катары киммин, менин милдетим эмне болуп саналат. Деги эле жакшы ата эне болуу деген бул эмне? Жакшы кандай болгон учурда жакшы ата эне болот? Баланы тарбиялоодо ата энелер эки түргө бөлүнөт. Баланы шык берүү тарбиялоосу жана басмырлоо тарбиялоосу. Эгерде балаңыздарды дайыма кылган ишине шык берип, аны колдоп, коштоп турсаңыздар, баланын өнүгүүсүнө бул абдан чоң жакшы жетишкендик болот. Ал эми дайыма эле басмырлап, аны кылган ишине сын пикирди туура эмес айтып жатсаңыздар, анын кийинки келечеги начар болот дагы, өзүнө ишенбестик пайда болот. Бала тарбиялоодо директивдүү бар. Бул ата эненин буйрук иретинде, жазалоо иретинде, ага үстөмдүк иретинде мен билем, мен айтканымды сен жасайсың деген үстөмдүк иретинде тарбиялашат. Бул албетте туура эмес, себеби деген мындай тарбиялоо азыркы учурда кооптуу. Кийинки тарбиялоо бул интерпретациялоо дейт. Башкача айтканда, аны күнөөлөө деп айтсак болот. Мисалы, мен билем, сен ушул ишти кылдың, бирок мойнуңа алгың келбей жатат. Бул жерде баланы ата энеси күнөөлөп жатат. Мындай тарбиялоо дагы туура эмес деп эсептелет. Кийинки ыкма бул анализдөөчү ыкма деп аталат. Анализдөөчү ыкмага болуп жаткан окуяны анализдеп, бир жыйынтык чыгарат. Bunday tarбиялоо ыкмасы азыркы учурда эң эффективдүү деп айтсак болот. Кийинки тарбиялоочу ыкмасы бул сооротуу ыкмасы. Бул жерде ата эне баласын түшүнүп, мисалга ала кетсек, мектептен эки алып келген баласын ыйлап келди дейли. Бул жерде ата энеси баланын эмне үчүн ыйлап келгенин сурап, аны сооротуп, ошол ыкма менен баланы тарбиялайт. Бул сооротуу ыкмасы баланын ата энеси тарабынан колдоосу бар экенине ишенет. Кийинки ыкма бул эмпатиялык ыкма деп аталат. Эмпатиялык ыкма деген баланын сезимдерин билип, ата эне ошол баланын ордуна өзүн коюп, анын ички сезимдерин туюп, ошого жараша мамиле кылат. Бул эмпатиялык ыкма деп аталат. Бул тарбиялоодо эң жакшы тарбиялоолордун бирден бир ыкмасы болуп саналат. Жыйынтыктоочу сөз, ата эненин милдети балага туура тарбия берүү, ага билим берүү, ошондой эле ата энелик мээримди аябоо. Бир уулду жакшы тарбиялаганың, бул бир үй бүлөнү сактап калганың, ал эми бир кызды жакшы тарбиялаганың, бул мамлекетти сактап калганың деп айтсак болот. Рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн. Саламатта калыңыздар.